Менен космоско саякат кылат экенбиз, а? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы космоско саякат. Мен силерге космос жөнүндө айтып берем. Космос бул алам. Космосто күн, жер, ай жана миллиондогон жылдыздар жайгашкан. Космосту корабль менен гана жетүүгө болот. Космос аркылуу биздин жерибиздеги кен байлыктарды жана өлкөбүздөгү аба ырайы изилденет. Андан сырткары көптөгөн планеталар космос аркылуу аныкталган экен. Балдар билесиңерби? Космоско биринчи болуп белка жана стрелка тосканы карайбыз. Биринчи болуп космоско белка жана стрелка учкан экен. Угутасыңарбы? Андан кийин Юрий Алексеевич Гагарин 1961 жылы 12 апрелде. Андан кийин Валентина Терешкова. Андан кийин Кыргызстандын атуулу Салижан Шарипов агабыз учкан экен, а? Азаматтар. Космостук корабльдер аркылуу ракеталар менен жетүүгө болот экен. Космосто 9 планета бар экен. Алар Меркурий, кайталайбыз, Венера, Жер, Уран, Юпитер, Марс, Сатурн, Нептун, Плутон. Азаматтар. Бул күн системасындагы 9 планета экен. Балдар, күн бизге жылуулук берет экен, жарык берет экен, а? Ал эми күн баткандан кийин ай түндөсү жарык берет экен. Түз отуруп угабыз. Жылдыздар жерден абдан алыс жайгашкан экен. Ай жерди bir айда bir айланат экен. Ай жердин жандоочусу болот экен, а? Балдар, силер дагы космонавт болгуңар келеби? Космонавт болуш үчүн эмне болуш керек? Жакшы. Китепти көп окушуңар керек экен, а? Жакшы окушуңар керек экен. Азаматтар. Балдар? Бизде биринчи болуп космоско ким учкан экен? Белка жана стрелка. Андан кийин ким учкан экен? Азамат Юрий Алексеевич Гагарин. Андан кийинчи аял киши Валентина Терешкова. Азамат. Андан кийинчи Кыргызстандын атуулу Салижан Шарипов. Бул ким, балдар? Космонавт. Болчу? Космосто жүрөт экен космонавт. Космонавттардын космоско учуш үчүн скафандр деген атайын өздөрүнүн кийими болот экен. Ага аба толтуруп алып, түтүкчө менен дем алышат экен, а? Космосто аба жок. Биз кайсы планетада жашайбыз? Жер планетасында. Башка планеталарда дагы жашоо барбы? Жок. Эмнеге? Аба жок. Аба жок экен, а? Канча планета бар экен? 9. Атаңлачы аттарын. Меркурий, Венера, Жер, азаматтар, Марс, Уран, Юпитер, азамат, Сатурн, Нептун, Плутон, азаматтар. Космос жөнүндө түшүнүк алдыңарбы силер? Жакшы түшүнүңөрбү? Азаматтар.